Айылда жашоо жай жүрөт. Таң атышы, мал жан, балдардын күлкүсү. Бирок кээде аялдар өз кыялы үчүн токтоп калат. Себеби мүмкүнчүлүк жоктой сезилет. Бирок жашоосун өзгөрткүсү келгендер бар. Кыялын ишке ашырууну каалагандар бар. Кыймат дал ошолордун бири. Айылда мен үйдө бала чакамды карап, огороддо кичине эгин-тегин эгип, ошентип эле жүргөм бул күнгө чейин. Жумуш жок. Жолдошумдун тапкан акчасын карап эле отурганбыз да. Анан кийин биз баарлашуу ишеним укук долбооруна тартылып калып, анан ошол жерден көптөгөн окуулардан өттүк, семинарлардан өттүк. Ушу жашоого умтулуп, эч нерседен коркпой иш башташ керек экен. Ар дайым өзүгө өзү ишениш керек экен. Алдыга кадам таштап, аракет кылыш керек экен. Иштегиси келгендерге мүмкүнчүлүк аз экенине карабай, андай мүмкүнчүлүктү өзү түзө баштады. Кыймат да бир кезде үй кожойки болчу, бирок ал өзгөрүүнү чечти. Баарлашуу ишеним укук бирикмеси уюштурган окууларга катышып, бизнес идеясын иштеп чыкты. Ал гана эмес, өз командасын да тапты. Улуттук этнос тилдеги кызмат көрсөтүү. Фруктовый нарезка, мясной нарезка кескенди, салаттардын түрлөрүн жасаганды үйрөнүп, анан тойлорго заказдарды алып, ар кандай бышырыктарды, салаттардын түрлөрүн, нарезкалардын түрлөрүн кесип, киреше таап келатабыз. Биз башында коркчу элек, кийин биз баарлашуу ишеним укук долбооруна тартылып калып, өзүбүздүн ишкердигибизге жакшы сабактарды алдык десем болот. Баарлашуу ишеним укук долбооруна катышып, мен бизнес план жазып, боз үй, темирден жасалган боз үйдү алдым. Эми буюрса, ошол боз үй менен дагы да болсо бизнесибизди өнүктүрөбүз деген чоң максаттар бар. Кыймат 3 кыз келин менен команда түзүп, кызматын кеңейтип жатат. Азыр алар көчмө тейлөөдө сунуштай алышат. Ар кандай иш-чара үчүн көчмө боз үй менен улуттук дасторкону менен. Командада негизи 3 кызбыз. Биз кыздарыбыз баарыбыз медикпиз. Анан иштен сырткары ушинтип салаттарга, нарезкаларга, фрукты нарезкаларга, андан сырткары бышырыктарга заказ алып, ошо жумуштан сырткары киреше алып келебиз да. Анан бул эми замандын талабы экен. Азыр эми Кудайга шүгүр, элде талап жакшы. Кардарлар көп өтөт азыр. Себеби интернеттен издешип табышат биздин адрестерди, сурашат. Анан ошентип тез азыр бүгүнкү күндө өтө талап жакшы болуп атат. Эми алар кардарларга тамак аш менен кошо улуттук атмосфераны да тартуулашат. Бул айыл үчүн жаңы нерсе. Стартап десек да болот. Соц тармактар аркылуу өз кызматтарын сунуштап, онлайн буйртмаларды да алышат. Кыймат азыр өз айылында, өз иши менен алек. Эми четке чыгып иштөө анын планы эмес. Күн санап кардарлары да көбөйүп жатат. Мен өзүм мамлекеттик иште иштегендигим үчүн көп учурда үйдө ушул кичине мейман чакырып, мейман тосушка үлгүрбөй калат экенмин. Ошондуктан азыр бизге жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ушул баткен нарезка чалып, кызматтарын пайдалансам болот экен. Алар мага ушул меймандарга коюлуучу атайын салаттарды, борсокторду, бардык бышырыктарын бышырып берип, менин ишимди кыйла жеңилдеткенге жардам беришти. Бул биздин айыл жер үчүн эң жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Кыйматтын иши киреше гана эмес, бул айылдагы аялдардын ишеничи, аракетке болгон деми. Кыз келиндер өзүнө өзү ишенип, аракет кылып, иш баштаса, ийгилик сөзсүз болот экен. Бир аял ишеним тапса, бүт айыл өзгөрөт деген сөздүн тирүү далили ушул кыйматтын аракети. Кыймат жана анын командасы жөнөкөй үй кожойкелери эмес. Алар айылдагы өзгөрүүнүн жүзү.